Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле унаанын ичинде ойгонгон Sony Hayes аттуу адам менен таанышабыз. Унаадан чыгып, жарыш аянтчасын көздөй жөнөгөндө эле биз анын жарышчы экенин түшүнүп, 24 саат бою боло турган тынымсыз жарышка даярданып жатканын көрөбүз. Көрсө мындай чоң жарыштарда 2-3 жарышчы унааны алмак-салмак айдашат экен. Аңгыча болбой жарыш унаасы зуулдап жетип келип, кезек Sony'де болгондуктан ал тездик менен унаага отуруп жарышты андан ары улап кетти. Өтө тез ылдамдыкта жүргөн бул унаалар бүйүрдү кызытып, биринен бири ашып зуулдап жеңиш үчүн баратышты. Өмүрүнүн дээрлик бардыгы ушундай жарыштарда өтүп келе жаткан Sony улам сайын атаандаштарын ашып өтүп жеңишке аз эле калгандай. Жыйынтыгында мындай командалык оюнда Sony'нин командасы жеңишке жетишип, бардыгы сүйүнүп майрамдап жатышкан кезде команда башчысы Sony'ге келет. Ал жеңиши менен куттуктап кубокту Sony'ге берип, Sony болсо мен бул кубокту үйүм жок болсо каякка коймок элем деп, аны албай керек болсо кубокко колун дагы тийгизбей коет. Ал болгону баш байгеге сайылган акчаны алып, команда башчысы мындан ары дагы иштешели. Сен биздин командага кошулсаң дагы бир топ ийгиликтерди багындырабыз деп айтып, бирок Sony бул жолку келишим бүттү деп кетип калат. Көрсө Sony Hayes мындан бир нече жылдар мурун легендарлуу Lotus деген команда менен иштешип, чоң-чоң ийгиликтерди багындырышып, Sony Hayes болсо дээрлик дүйнөлүк жылдызга айланганы калат. Бирок Испания гран-принде каргаш алган кырсык болуп, Sony Hayes'тин унаасы ала салып жолдон чыгып кетип, Sony өзү дагы катуу жаракат алып, ошол кырсык Sony'нин карьерасына чекит коет да. Анын андан аркы жашоосу бүт тескери жагына айланат. Анын жашоосунда дагы өтө көп кыйынчылыктар болуп, азыр чоң унаасынын ичинде эле жашап жүргөн учуру. Бирок кандай болбосун, ал өзүнүн мындай материалдык абалы үчүн жаман сезбей, унааны башкарып катуу ылдамдыкта айдап жарыша баштаганда гана өзүн жакшы сезип, ырахат ала баштачу. Анан да ал ушундай жарыш оюндарына кумарланып кеткендиктен, ар кайсы жарыштардан уткан акчалай байгелерди гана алып, ал эми медаль, кубокторду алчу деле эмес. Ошондой күндөрдүн биринде Sony кийимдерди жууган жерде отурса эле, ага эски досу жана кесиптеши Рубен Сервантес келип калат. Экөө саламдашып учурашкандан кийин Рубен Sony'ге иштин жайын айта баштап, көрсө Рубен дүйнөгө эң белгилүү болгон жарыш оюндарында иш алып барып, ал APXGP Формула 1 командасын жетектейт экен. Негизи ал Sony'ден жардам сурап келген болчу. Анткени акыркы жарыштарда команданын иши анча жылышпай, эгерде дагы бир турнирден утулуп кала турган болушса, анда команда банкротко учурап кыйла эле жаман көрүнүш болмок. Робин Sony'ге ишеним көрсөтүп, сен биздин командага келип кошулуп, бул жолу бизди саздан чыгарып кетишиң керек. Антпесе абал начарлагандан начарлап баратат деп айтат. Sony дагы Рубенден тактап сурап, эгер ушул гран-прилердин биринде Рубендин командасы жеңишке жетишпесе, анда алардын командасы четтеп каларын түшүнөт да. Албетте досуна жардам бермекчи болуп, командага кошулууга макулдугун берет. Урматтуу көрөрман, эгер сиз Россияда жашасаңыз жана иштесеңиз, жаңы эрежелер жөнүндө уккандырсыз. Эми сим картаны колдонуу үчүн бардык чет элдик жарандар биометрияны тапшырышы жана башка документтерди даярдашы керек болуп калды. Көбүнчө бул көп убакытты талап кылат, кезек күтүүлөр да түшүнүксүз, бир учурда чечүү мүмкүн эмес. Бирок бизде ыңгайлуу чечим бар. T-Mobile'дын сим картасын сүрөттөмөдөгү шилтеме боюнча тариздеп алыңыз. Банктын өкүлү аны сизге ыңгайлуу жерге алып келет. Биометрияны турган жериңизге чогултат жана бардык керектүү документтерди бир гана жолугушууда кезексиз эле тариздеп берет. Сиз дароо катталган иштей турган сим картаны аласыз жана кадимкидей эле колдонуп баштайсыз. T-Mobile бул Т-банктын ишенимдүү жана ыңгайлуу байланышы. Аны Россияда жашаган жана иштеген Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстандан келген миңдеген адамдар колдонот. Учурда Т-банк акысыз көчмө биометрияны сунуштаган Россиядагы жалгыз банк болуп саналат. Эч жака баруунун кереги жок. Эмне үчүн T-Mobile'ды тариздөө керек? Бардыгы акысыз жана бир жолугушууда таrizделет. 3 жолу барып узун кезекте туруп жана бир нече жума күтүүнүн ордуна T-Mobile'да адис менен жолугуп бардык маселелерди бир нече сааттын ичинде чече аласыз. Сизге төмөнкүлөр таrizделет. Биометрия, СНИЛС, госуслугиде каттоо эсеби жана T-Mobile сим картасы. Эч кандай жаңылыштык жана сюрприз болбойт. Башка өлкөнүн мыйзамдарынын майда чүйдөсүн билүүгө жана каталарды оңдоого убактыңызды коротпош үчүн жолугушуунун алдында сизге кандай документтер керек экендиги айтылат. Ал эми жолугушуу учурунда өкүл өзү баарын толтурат, дайындарды текшерип, ар бир кадамды түшүндүрөт.
Сим карта дароо иштей баштайт. Дайындарды ырастоону же экинчи жолу жолугушууну күтүүнүн кереги жок. T-Mobile сим картасы өкүл менен жолугушуу учурунда дароо активдештирилет. Сиз телефон чалып, интернетке кирип, банктык тиркемелерди ошол эле күнү кошо аласыз. Бул толугу менен мыйзамдуу жана коопсуз. Бюрократияга убактыңызды жана күчүңүздү коротпостон акысыз биометриядан өтүү жана T-Mobile сим картасын алуу үчүн сөттөмөдөгү шилтемеге өтүңүз. Өкүл сизге ыңгайлуу жерге акысыз келип баардык документтерди толтурат. Ошентип каарманыбыз Sony Лондонго Силверстонго келип, Рубендин командасы менен тааныша баштады. Техникалык директору Кейт болуп, башкы менеджер Каспер, механик Додж жана башка бир нече кызматкерлер менен катар эле өзүнө өтө ишенимдүү сезинген жарышчы Жошуа Пирс менен таанышат. Экөө жаңыдан таанышканда эле Жошуанын керсейгенинен улам. Жошуа менен Сонинин ортосунда бир аз карама-каршылык пайда болот. Бирок Рубендин негизги максаты алар бири-бири менен тирешип, бири-бирине атаандаш болбосун. Тескерисинче тажрыйбалуу Сони жаш Жошуага көп нерсе үйрөтүп, экөө биргеликте жарыш талаасында ынтымакта жеңишке жетишсин деген максат эле. Ошентип команда чындап эле Сонинин күчтүү экенине ишенип ынануу үчүн аны жарыш талаасына чыгарып сынай башташат. Формула 1 дүйнөсүнө кирген Сони болсо алардын укмуштуудай жаңы технологияларын көрүп, чынында эле катуу экенсиңер деп таңданып, унааны башкарып жөнөйт. Бул унаалардын ылдамдыгы өтө эле укмуштуудай болгондуктан жеңишке жетүү үчүн секунд мындай турсун доли секундтан бери эсептеп алдыга жылышат. Биринчи лампада Sony чынын айтканда кыйрат алган жок. Ал Жошуанын секундасынан бир канча доли секунд артта калып, андан соң гана көнүшө баштадыбы Айтор унааны максималдуу ылдамдык менен айдай баштады. Кийинки лампада Sony Жошуанын секундасынан ашканы белгилүү болуп, бирок андан ары дагы ылдамдыкты күчөтүп жөнөгөн Sony бир кезде эле башкаруусун жоготуп жолдон чыгып кетет. Кандай гана болбосун Sonyден бир нерсе чыкчудай болуп жатканына ишенишкен команда аны өздөрүнө кошуп алышып, Британияда өтө турчу Гран-приге катуу даярдана башташат. Бул оюндар көпчүлүк коомчулуктун кызыгуусун жараткандыктан башкаларга окшоп эле Sony менен Жошуа дагы пресс-конференцияларга чыгып турушту. Британиядагы Гран-приде алардын командалык иштешүүсү кандай болоорун жана андан аркы кадамдар кандай болоору көрүнө баштамак. Ошентип жарыш башталмакчы болуп, дегенде эле Сонинин унаасы механикалык себептерден улам ордунан жылбай калып бир топтон кийин араң козголот. Бактыга жараша бул стартка чейинки биринчи аймпа болчу. Старт берилип, жарыш андан ары кызуу жүрө баштап, өкүнүчтүүсү командадагы унаанын дөңгөлөктөрүн жана тетиктерин алмаштырган адамдар бир аз жайыраак кыймылдап бир нече секунд уттуруп жиберишет. Албетте жарыштагы мындай мүчүлүштүктөр көңүлдү чөктүрөт. Ошентип бул жарышта аларга мүмкүнчүлүк дээрлик жокко эсе болуп калып, жаш Жошуа өзүнчө чыга калып эле командадагы дөңгөлөк алмаштыргыч кызматкер Жодини күнөөлөй баштайт. Анда Sony эч нерсе болбойт деп Жоди деген кызды коргоп, мындан ары ар кимибиз өз катабызды оңдогонго аракет кылалы деп айтат. Рубен Сониге келип, эми сен Кейт менен иштешишиң керек. Унаанын ылдамдыгын канча доли секунд болсо дагы ылдамдатканга аракетиңерди кылгыла. Башка нерсеге абаксыбай көңүлүңөрдү жалаң гана ишке бургула деп айтат. Анда Sony албетте кийинки жарышта жеңишке жетишүү үчүн өзүнүн гениалдуу планын ойлоно баштап, унаанын сырткы динамикасын жазууда Кейт менен сүйлөшүп, андан тышкары Sony Кейтке дагы сөз ыргытып эле аны менен мамиле курганга аракет кыла баштады окшойт. Ошентип бат эле Венгрияда өтүүчү Гран-приге келип калышып, башкалар менен кошо жарыш талаасында бул команданын эки унаасы ат салышып жатты. Албетте бирөөсү Sony болсо, бирөөсү Жошуа болчу. Sony сырты өзгөрүлгөн унаасы менен улам алдыда жеткен атаандашынын артына өтө чукулдап барып, бурулуштардан арткы бөлүктөрүнө атайлап тийгизип эле аларды жолдон чыгарып жиберип жатты. Sony улам сайын ошентип ар кайсы унааны жолдон чыгарып, бул алардын атаандаштарынын азаюусуна алып келди. Бул мындайча айтканда жарыш талаасындагы бири-бири менен болгон кармаш болуп, негизи жарыштын эрежесине каршы келип, бирок Sony мындай кылбаса, алар бул жолу жеңишке жетише алмак эмес. Атаандаштардын бир тобун азайткан соң Sony Жошуаны атайлап алдыга чыгартып, Жошуаны 10-чу болуп келүүгө жетиштирет. Ошентип Сонинин планы ишке ашып, Жошуа 10-чу болуп жетишип келгендиктен алар турнирдик торчодо биринчи упайын алышат. Сонинин гениалдуу планын эми гана түшүнгөн Кейт мындай ыкма үчүн Сонинин унаасына башка дизайн жасамакчы болот. Көп өтпөй кийинки Гран-при дагы башталып, баягыдай эле Сонинин планы менен Жошуа жарыш талаасында ынтымактуу иш алып барышып, улам сайын атаандаштарды артка калтырып, алдыга чыгып жатышты. Бирок бир жерден Жошуа өтө чоң ката кетирип, Sony ага бурулуштан ашып өтпө деп кайталап жатса дагы, Жошуа болбой эле эрдемсип кеттиби Айтор. Сонинин айтканын укпай бурулуштан легендарлуу жарышчы Макс Ферстаппенден ашып өтмөкчү болот. Албетте бул анын катасы болуп, бир эле көз ирмемде жолдон чыгып ала салып, унаасы жарылганын көрөбүз. Арт жакта келе жаткан Sony болсо унаасын дароо токтотуп, жетишип барып өрткө карабай унаадан Жошуаны алып чыгып куткарып калат. Бул жолку жарыштагы алар үчүн ушундай өтө өкүнүчтүү аяктап, Жошуанын апасы
болсо Сониге баласын куткарып калгандыгы үчүн рахмат айткандын ордуна мунун баары сенин планың болчу, эгер сен болбогондо балам мындай болбойт эле деп урушуп салат. Ошентип Жошуа өзүн калыбына келтирүү үчүн бир канча жума ооруканада жатууга туура келип калды. Ал эми бул учурда Сони команданы өзү жалгыз сүйрөп, болушунча жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, турнирден ыргып кетпеши керек эле. Бактыга жараша чындап эле анын көрсөткүчтөрү өтө жакшы боло баштап, акыры бир күнү Жошуа командага кайтып келет. Кийинки гран-приде Жошуа Сонинин көрсөткүчтөрү жакшы болуп кеткендиги үчүнбү Айтор жарыш талаасында Сони менен тең тайлашып эрегишем деп жатып, Сони дагы Жошуа дагы экөө тең башкарууну жоготуп жолдон чыгып кетишет. Ушинтип экөөнүн ортосундагы эрегиш кайра күчөй баштап, ал ортодо Сони менен Кейт бири-бирине жакындагандан жакындап, мамиле куруп баштагандарын көрөбүз. Бирок көп өтпөй эле Рубен аларга өкүнүчтүү кабар алып келет. Көрсө кимдир бирөөлөр Сонинин унаасындагы тышкы жасалгасы эрежеге туура келбээри жөнүндө уюштуруучуларга кабар берип коюшуптур. Эгер Сони эрежеге каршы келген нерсесин жоготпосо, анда команда толугу менен турнирден четтетилип калышы мүмкүн. Дал ушул үчүн Сони кийинки жарышка өтө ачуулуу келип, башка учурда акылы менен айдап жаткан болсо, бул жолу ачуусуна салып, унааны максималдуу ылдамдык менен эле учуруп жөнөйт. Албетте бир кезде башкарууну жоготуп, кайрадан катуу кырсыкка учурайт. Сони ооруканада көзүн ачкан кезде Рубен ага басып келип, дароо ачууланып кыйкыра баштады. Бирок ал талкаланган унаа үчүн кыйкырган жок. Көрсө Сонинин мурунку автокырсыкта алган травмалары дагы эле толук кандуу айыкпай жүргөн болот. Рубен Сониге: "Мен эми болду, сенин ден соолугуңду андан арыда талкалоого жол бербеймин. Сен командадан четтетилдиң, ушу менен кайрадан карьераң дагы бүттү" деп айтат. Ооруканадан чыккандан кийин болсо Сони Питер Беннинг аттуу адам менен жолугуп калып, көрсө дал ушул адам Сонини эреже бузуп жатат деп жеткирип барган болот. Анан да ал ошол жерден Сонини сатып алганга аракет кылып, жаңы проектиге, жаңы командага чакырат. Ал эми Жошуа дагы акырындан өзүн басып, эми гана эсине келе баштаганбы Айтор. Апасына келип, баягы менин болгон кырсыгымда Сонинин эч кандай күнөөсү жок. Сони тескерисинче мени токтоптур деп айтып, бирок мен аны укпай коюп, жыйынтыгында ушундай кырсыкка кабылып калдым деп ачыгын айтат. Ошентип кийинки акыркы гран-при Абу Дабиде өтө турган болуп, көгөргөн көкпет Сони баягы Питер деген адамга досун сатпай, болбой эле догурунуп келип, кайра досунун командасына кошулуп алганын көрөбүз. Ошентип бат эле жарыш дагы башталып, узакка созулган жарыш өтө кызык өтүп жатты. Сони менен Жошуа эми гана кайрадан ынтымакка келип, жарыш талаасында беттештер катуу башталат. Экөө кылдаттык менен өздөрүнүн позицияларын карманышып, улам сайын атаандаштардан ашып өтүп жатышты. Экөөлөө биш алып барып жатышкандыктан, арттан жете келген атаандаштарды алдыга өткөзбөй тосуп, ал эми алдыдагы атаандаштардан болсо оңой эле өтүп кетип жатышты. Акыры финишке жеткене калышканда Сони менен Жошуа 3-4 орунда келе жатышты. Экөөлөө атып аны ашып өтүшкөн соң, Сони Жошуага жол ачып берип, аны алдыга чыгарып, өзүнө караганда Жошуанын алдыда келүүсүн каалады окшойт. Ал эми Жошуа болсо алдыда бара жаткан жарышчы менен бир топко чейин таймашып, кызуу кармаш жүрүп отуруп, акыры экөө тең жолдон чыгып кеткенин көрөбүз. Мындай көрүнүш Сониге өтө жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип, ал арттагыларга такыр жеткирбестен жүрүп отуруп, акыры финишке жетет. Ошентип Сони командага жеңишти алып берип, баардыгы тең абдан сүйүнүшүп, Жошуа дагы абдан сүйүнүп турду. Анткени эми команданын мүмкүнчүлүктөрү абдан көбөйүп, алдыда Жошуа дагы көптөгөн нерселерге жетишмек. Ал эми Сони болсо ар качан ушинтип жеңишти алып берип коюп кетип кала береби Айтор. Тиешелүү байгесин алып Кейт менен коштошот да жөнөп кетет. Акыркы кадрларда биз Сонинин Мексикага келгенин көрөбүз. Эми ага акча деле көп маанилүү болбой калды. Ал өзүнүн ырахаты үчүн гана ошол жердеги кооптуу жарыштарга түшө баштайт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.